Менде мен экономго мындай кыскача суроодо азыр мындай сөз болуп атат. Мага бир ушак жетип калды да, что конкретно бул мыйзам конкретно бир фирмага мындай арналган мындай лобби болуп атат да, именно таш көмүрдөн ушундай майнинговый компанияны ачабыз деп ушундай сөз болуп атыптыр. Ошол чынбы? Бул мыйзам чыкканда бир адам иштей берсе керек. Жок, кечиресиз, жок, Салават Абдырович, я вопрос задаю. Элвира Жыргалбековна, андай болушу Жок, жок го, андай болушу мүмкүн. Ошондой болуп чыкпасын, анткени ошондой сөздөр чыгып атат да, что конкретно, во-первых, во-вторых, коллегаларым айткан сөздөрүнө толугу менен кошулам. Мен ойлойм, правила игры мындай аябай ачык, айкын, анан абдан жөнөкөй. Анан инвесторларды тем более азыркы 1-2 жылда деген абдан кыйын убакыт азыр болуп башталды. Мындан кийин да бир топ мындай сложный период болот да, ошого жараша колдоп бергендей кылалы да, бюрократиясы жок. Особенно укук коргоо органдары, ГКМБ, ГКМБнын АКС чуркап барышат, бирдеме болсо эле, бир жерден бир кулак чыгып калса эле, Финпол чуркап барышат. Ызы чуу жерде баардык эле аралашкан, именно укук коргоо органдары аралашат да. Анан мындай компаниялардын мындай четко, прозрачно правила игрыларды мындай түзүш керек, Минэконом, во-первых. А во-вторых, они должны располагаться вне вообще жилых зон, ГЭСтердин тегерегинде, чтобы, не дай бог, если в Бишкеке отключат свет, чтобы мы никогда на них, как говорится, косо население не смотрело. Вы таких как в перспективе защитите, да? Ошондой жакшы нерсе болмок да. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, экинчи окууга Нацэнерго холдингди чакырайлы. Сразу такталалы да. Бул Нацэнерго чыккандан кийин эртең кайсыл жерде излишка электроэнергия бар, ошол региондорго коюш керек. Точкаларды бизге сразу обозначат, да? Электроэнергия мынал жерде, мынал лепте излишка бар, запас бар. Ошол жерге бере турган болуш керек да. Неме таш көмүрдө толугу менен кошулам, төраганын айткан сөзүнө. Токтогулга койдуруп, анан шаарга жетишпеген электроэнергия жерге койдурбаш керек да. Ошон үчүн Нацэнерго холдингди угуп койгону жакшы болот да. А то азыр мына хорошо, Азамат Аблажанович, просто Азамат Аблажанович, вы же говорите, что мындай азыркы кезде запрета нет. Но если запрета нет, почему по рукам и ногам бьют и забирают оборудование? Понимаете? Надо четко, конкретно прописать. Уруксат берип атсак, границаларды, чего можно, чего нельзя. Ошону жазылбаса, укук коргоо органдары келип эле асыла беришет да. Анан теги мына самый баягы аябай ызы чуу чыкпадыбы? На маленькую зарплату как живут эти наши представители прокуратуры десе, ата-эне жардам берет деп, анан бакыш берип, видимо, там сирота попался, и его арестовали со взяткой, да. Ушундай уят болуп атабыз элдин арасындачы. Рахмат.